Саламатсыздарбы урматтуу жарандар, бизге акыркы убакта өзүңүздөр билгендей эле түндүк тиркемеси аркылуу доверенность менен же мындайча айтканда ишеним кат менен транспорт каражаттарын алгачкы жолу каттап жана кайра каттоо функциясы киргизилген. Ошол боюнча көптөгөн суроолор болуп жатат. Ошолорду сиздерге кенен баарын толук кандуу көргөзүп түшүндүрүп кетели азыр. Эң биринчи баштаганда эле башкы беттен кызматтарга кирип туруп, ал жактан унаа категориясына кирип туруп, андан кийин транспорт каражатын алгачкы жолу каттоо деген функцияны тандайсыздар. Андан кийин өтүмөн жиберип туруп, бул жактан доверенность болсо, өкүл деген бар. Менчик ээсинин ишеним катынын негизинде аракеттенем дегенди тандайсыздар. Андан кийин бул жактан ГТД номерди киргизесиздер. Бул таможенный декларациянын номери. Таможенный декларациянын номери. Азыр ушуну жазабыз. Кийинки мисалы деген жерде ишеним каттын номерин киргизиңиз деген жерге ишеним каттын номерин киргизиш керек. Бул нотариус чыгарып берген ишеним каттын могул жактан аркасынан карап көрсөңүздөр зарегистрировано в реестре деген сан бар. Ону өзүңүздөр көрүп алыңыздар жакшылап. Ушул жердеги санды бардыгын нотариустун берген катында кандай жазылган болсо, ошондой кылып туруп, тире дефистер менен баарын туура жазуу абзел. Ишеним каттын санын туура, бардык дефистер менен туура жазгандан улантууну баскандан кийин эле автотранспорт жөнүндө маалыматтын баары чыгып калат. Андан кийинки процедура буга чейинки эле түндүк тиркемеси аркылуу алгачкы каттоодон эч айырмасы жок. Система унааны автоматтык түрдө таап, бардык маалыматтарын көрсөтөт. Андан кийин унаанын баасын сом менен көрсөтүңүз. Транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн жана мамлекеттик номерлерди кайсыл аймактан жана бөлүмдөн аларыңызды туура тандаңыз. Кийинки кадам мамлекеттик номердин түрүн тандаңыз. Жаңы номерлер же алдын ала таризделген сертификат номери. Ошондой эле номердин форматын тандаңыз. Тик бурчтуу же тик бурчтуу жана чарчы. Андан ары фотоидентификациядан өтөсүз. Андан кийин келишимге электрондук кол тамга менен кол коесуз. Сиздин электрондук почтаңызга 6 орундук код келет. Ошол код менен кол тамганы ырастайсыз. Андан соң арыз ийгиликтүү жөнөтүлөт жана мамлекеттик алымдарды төлөө жүргүзүлөт. Аны банк тиркемелери же QR код аркылуу төлөсө болот. Төлөм түшкөндөн кийин унаанын кызматкерлери каттоо арызыңызды карап тастыктайт. Акырында сиз тандаган каттоо бөлүмүнө барып, жаңы транспорт каражаттарынын күбөлүгүн жана мамлекеттик номерлерди алып кетесиз. Бул ыкма убакытты үнөмдөп, бардык процессти жеңилдетет.